Эми бул сунушту ага биздин Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич сунуштады. Мен бул сунушту отказ бере алган жокмун. Анткени бул жерде Ош шаарыбыз бул экинчи борборубуз деп коет. Бул жерде дагы абдан чоң жоопкерчилик бар. Бұл урматтуу президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин чечими болду. Мен үчүн дагы мындай күтүүсүздөн болгон чечим, бирок мен ойлойм мындай туура чечимдердин бири деп. Биз солдатпыз, мамлекет үчүн мамлекет башчыбыз кайсы кызматты бербесин, кайсы жакка айдабасын, ошол жерде эл үчүн, мамлекет үчүн иштегенге даярбыз.